Бишкектеги түштүк көмөк чордонунда утурумдук оңдоо иштери жүрүп жатат. Ал калаанын батыш тарабын энергия менен камсыздайт. Өткөн жумалардагы күндүн суугунда жабдык 200 амперден 30%га чейин ашыкча жүктөө менен иштеген. Мындан улам жабдык автоматтык түрдө өчүп калууда. Ал эми ар бир көмөк чордондун пайдалануу мөөнөтү 25 жыл. Кезинде 1962 жылы орнотулуп, 50 жылдан бери иштеп келе жатат. Потребление жыл сайын өсүп баратат. Жыл өткөн сайын бизге кыйын болуп атат. Биз жыл сайын капиталдык жана отурумдуу ремонтторду жүргүзөбүз. Ошого карабастан деле жабдуулардын эскилигине байланыштуу өчүрүүлөр болот. Реконструкция керек, мощностун чоңойтуш керек. Ошондой эле бүт жабдууларын которуш керек. Өткөн жылы Алар Чапат станциясында 250 мегавольт амперлик көмөк чордон жаңыланган. 48 000 фарфор изолятор жаңысына айнек изоляторуна алмаштырылды. Өлкө боюнча 500 киловаттка чейинки 545 көмөк чордону болгондуктан эскилиги жеткен жабдыктар абдан көп. Жабдууларыбыздын дээрлик 80% эскирген. Мисалга айта кетсек, аба чубалгыларыбыз 115 киловольт аба чубалгыларыбыз 40 жылдан ашык пайдаланып аткан аба чубалгыларыбыздын саны 83% түшөт. Эскилиги жеткен жабдууларды бардыгын бир учурда алмаштырганга мүмкүнчүлүгүбүз жок кандай. Эксперттердин айтымында Кыргызстандын энергетикасы кризисти баштан кечирүүдө. КМШнын эмгек сиңирген энергетиги Бекбол Маматбеков эскирген жабдыктардын дагы да иштеп жатканы аталган тармактагы адистердин чоң эмгеги деп белгилейт. Кандай жабдыктар менен кандай машиналар менен иштеп атат. 70-80 жылдагылар грузовой бир дөңгөлөгүнөн салып иштеп атышат. Кыш дебей, жаз дебей зымдын башында жүрүшөт. Алар ойлошот, суу агып атат, зымды илип койсо ток келе берет экен, жыргап жатып калабыз деп. Андай эмес. Анда жабдыктар көп. Электроника бар. Релейный жакы коргонуу деген өзүнчө чоң системалар бар. Адистердин маалыматы боюнча 110 киловольттук 4 трансформатор сатылып алынган, алар жакында орнотулат. Бирок эскисин оңдоо же жаңысына алмаштыруу жалпысынан энергосистеманын өнүгүшүнө таасирин тийгизбейт. Бул багытта кардиналдуу реформалар керектигин айтышат тармактын ардагерлери. Анара Мамбеткадырова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.